Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Кечке ойноп жүрүп, сабакта жүрүп чарчаган чыгарсыңар, Чарчабай тургула достор. Кичине чыдап, кызыктуу жомок угуп туруп анан уктасаңар, уйкуңар сонун болот. Бүгүн силерге Асия менен Баяман ысык көлдүн сыйкырдуу күзгүсү деген жомокту айтып беремин. Бир кездерде дүйнөнүн бермети болгон көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде ак карлуу ала тоонун этегинде жайгашкан чакан бир айылда Асия жана Баяман аттуу эки бир тууган жашачу. Баяман токтоо, кайраттуу жана карындашына ар дайым камкордук көргөн акылдуу бала эле. Ал эми Асия болсо көздөрү күндүн нурундай жайнаган, өтө кызыктуу нерселерди издегенди аябай жакшы көргөн тамашакөй жана өткүр кыз болчу. Алардын үйү көлдүн жээгине ушунчалык жакын болгондуктан түн ичинде толкундардын жээкке урулган жумшак үнү алар үчүн эң сонун бешик ыры сыяктуу угулчу экен. Күндүз алар жээктеги майда таштарды чогултуп, көлдүн тунук суусуна буттарын салып ойношчу. Күндөрдүн биринде асман чайыттай ачылып, көл бети күзгүдөй жалтылдап турган маалда алар чоң атасынын эски чатырында ойноп жатышты. Бул чатыр абдан сырдуу жер эле. Анда эски кайыктардын бөлүктөрү, балык уулоочу торлор жана да чоң атасы жаш кезинде саякаттап жүргөндө чогулткан буюмдар сакталып турчу. Асия бурушта турган, үстүн чаң баскан коос оюлары бар эски бир сандыкка туш келди. Баяман байке, карасаңыз, бул сандыктын ичинде эмне бар болду экен? Деп Асиянын кызыгуусу артты. Баяман сандыкты аярлап, этияттык менен ачты. Сандыктын ичинен жибек кездемеге оролгон, четтери алтын менен кооздолгон эски күзгүнү таап алды. Бирок бул жөнөкөй күзгү эмес эле. Анын жээгиндеги оюлар ысык көлдүн толкундарына окшошуп, ортосунда белгисиз бир байыркы тилде жазуулар бар болчу. Асия колу менен күзгүнүн четин арчып жибергенде, күтүлбөгөн жерден бөлмө ичи көк түскө боелуп, жаркырап калды. Күзгүдөн жумшак, терең суунун үнү кулду. Ким менин уйкумду ачса, ошол сыйкырдуу көл дүйнөсүнө жол алат. Бирок ал жака баруу үчүн жүрөгү таза, бири-бирин таштабаган чыныгы баатырлар керек. Асия менен Баяман бири-бирин карап таң калышты. Асия бир аз чочулап, Баямандын жеңинен бекем кармап алды. Бирок Баяман карындашынын коркконун көрүп, "Коркпо Асия, мен сенин жаныңдамын. Биз бир тууганбыз. Демек эч нерседен коркпошубуз керек. Кел, бул кандай сыйкыр экенин чогуу билели" деди. Ошол замат күзгүдөн бир күч чыгып, аларды өзүнө тартып кетти. Бир нече секундтан кийин алар таптакыр башка дүйнөдө, бак дарактары асыл таштардан жасалган, чөптөрү музыка сыяктуу күү чалган өрөөндө турушту. Алар алдыга басып баратышып, бийиктеги адам боюнан ашкан, шыбыраган камыштар лабиринтине туш келишти. Бул камыштар жөн эле турбай, бири-бирине тийип, адамды адаштыруучу үндөрдү чыгарып жатышты. Бул жерден кантип чыгабыз? Деп Асия кооптонду. Камыштардын арасынан бир кары куш учуп чыгып, "Бул лабиринттен акылдуулар гана өтөт. Менин табышмагымды тапсаңар жол ачылат. Алыстан карасаңар көгүлтүр асыл таш, жакындан карасаңар тунук күмүш. Даамын татсаң көз жаштай тустуу, бирок деңиз эмес. Ал эмне?" деп сурады. Баяман ойлонуп калды. Асия болсо көл жээгинде чоңойгондуктан дароо "Бул ысык көлдүн туздуу суусу" деп кыйкырды.
Камыштар ошол замат эки тарапка жырап, аларга кенен жол ачып беришти. Асия өзүнүн тапкычтыгына абдан сүйүндү. Баяман карындашынын башынан сулап, азаматсың Асия. Сен биздин үй бүлөнүн кичинекей акылдуусуң. Андан ары алар абдан чоң жана терең капчыгайга келишти. Теменде шаркырап аккан суу эмес, кайнап жаткан жалын сыяктуу нерсе бар эле. Анын үстүндө хрусталь сыяктуу тунук толкундардан турган ичке көпүрө турчу. Ортосуна келгенде көпүрө катуу чайпалып, кыздын буту тайып кетти. Бирок Баяман аны заматта күчтүү колдору менен кармап калып, бекем кучактады. Алар бири-бирин жөлөп, акырындык менен арка өзгө түштү. Бул суноо алардын бир туугандык байланышы кандай гана кыйынчылык болбосун, бекем экендигин далилдеди. Көпүрөдөн өткөндөн кийин алар Сыйкырдуу көлдүн жээгине келишти. Ал жерде кумдун үстүндө суусуз калып, дем ала албай жаткан чоң алтын түстүү балыкты көрүштү. Балыктын канаттары жаракат алып, ал абдан кыйналып жаткан эле. Баяман байке, караңызчы, бул байкуш балык өлүп калат го. Жардам беришибиз керек, деди көзүнө жаш алып карындашы. Алар өздөрүнүн үйүнө кайтуучу жолду издеп кетүүнүн ордуна токтоп, балыкка жардам бере башташты. Баяман дароо көлдөн суу алып келип, балыктын үстүнө куйду. Ал эми Асия өзүнүн сүйүктүү кооз жоолугун чечип, балыктын жаракат алган канатын аярлап таңып берди. Ошол замат балык жаркыраган нурга айланып, алардын алдында Сыйкырдуу көлдүн сакчысы, узун аксакалдуу акылман карыя пайда болду. Рахмат силерге, акылдуу балдарым. Мен силерди сынап көрдүм. Көптөр бул жака алтын же асыл таш издеп келишет. Бирок силер башканын кайгысын сезе билгениңер жана жардам бергени келгениңер билинди. Карыя колундагы таяк менен көлдүн бетин козгоп койду. Көл бетинен алтын сандык чыга келди. Бул сандыкта дүйнөдөгү эң чоң байлык бар. Аны алгыла, деди ал. Бирок Баяман менен Асия мындай дешти. Бизге алтын күмүштүн кереги жок. Биз болгону чоң ата, чоң энелерибиздин, ата энелерибиздин, алардын амандыгын жана өзүбүздүн сүйүктүү ысык көлүбүзгө, үй бүлөбүзгө кайтууну каалайбыз, дешти. Сакчы жылмайып, силер чыныгы байлыкты, биримдикти жана мээримдүүлүктү тандадыңар. Бул эң туура жол, деди. Көз ирмемде баары жаркырап кетти. Асия менен Баяман көздөрүн ачканда алар кайрадан баягы эски чатырда, сандыктын жанында турушту. Күзгү мурункудай эле жөнөкөй көрүнгөнү менен алардын жүрөгүндө унутулгус окуя жана чоң сабак калды. Ошол күндөн баштап эки бир тууган мурдагыдан дагы жакын болушту. Алар ысык көлдү мурдагыдан да көбүрөөк сүйүп, анын тазалыгын сактоого, жаратылышка аяр мамиле кылууга убада беришти. Силер дагы достор, жаратылышты сүйгүлө, жүрөгүңөрдө сүйүү өчпөсүн деп, мен силерге бейпилдин каалап коштошайын. Бейпилдин достор, жакшы жаткыла.